сиздер менен Кулматбек кызы Күпери. Анда эмесе бүгүнкү сюжеттик темабыз 5 ишеним тууралуу болмокчу. 5 ишеним бул эмнелер? Кандай учурда пайдасы тиет бизге? Эмне себептен ушул 5 ишеним керек биздин дегеле жашообузга? Эмне тиешеси бар? Бизнесибизде, жашообузда дегеле баарында. Эгер сизге ушул темалар кызык болсо, менен калыңыздар. Анда эмесе кеттик. Биринчи ишенимибиз бул индустрияга болгон ишеним. Кайсы ишти баштаганыңыз, кандай иш болбосун, ошол индустрияга, ошол чөйрөгө эгерде сизде ишеним жок болсо, анда сиздин ишиңиз болбойт. Мисалга алган болсок, сетевой бизнеске болгон ишеним. Бул экинчи ишеним болуп эсептелет. Же болбосо обычный бизнес. Биздин учурда сетевой бизнести карап кетели. Мисалы, сетевой бизнеске ишенбейсиз, анын ал жерде акча бар экенине ишенбейсиз дегеле. Бул жерде акча алып аткан тааныштарыңыз жок. Сизде балким бул нерсеге жетүү кыйын болот. Ар кандай ойлор болуп аткандыр. Андай болсо, андай ой менен жүргөн болсоңуз, сиздин ишиңиз болбойт. Эң биринчи индустрияга болгон ишенимди өнүктүрүш керек. Экинчи сетевой бизнеске болгон ишенимдерди өнүктүрүш керек. Бул ишенимдерди кантип өнүктүрсө болот? Сизге бул ийгиликтерге жеткен адамдардын окуялары сизге жакшы жардам берет. Ошол адамдар менен жакындан таанышуу, алар менен сүйлөшүү сизге жакшы жардам берет. Же болбосо интернетти карасаңыз толтура адамдар бар. Канчалаган адамдар акчаларды алып, канчалаган адамдар өздөрүнүн кыялдарын орундатып турушат. Саякаттарга чыгып, машиналарда үйлөрдү алып, өздөрүнүн ата-энесине көптөн бери кыялданып жүргөн нерселерин алып берет. Эгер сиз да ошондой болуп, өзүңүздүн кыялдарыңызды орундаткыңыз келсе, жакшылап издениңиз. Бул ишенимдерди өнүктүрсө болот. Үчүнчү ишенимибиз бул компанияга болгон ишеним. Сиз кирген компания, сетевой компания дейли, жөнөкөй компания дейли, кайсы компания болбосун. Эгерде ал компанияда сизге айлыкты өз убагында бере албаса, же болбосо айлык алгандар жок болсо, ал компания жакында эле баштаган болсо, 1 жыл боло элек, өзүнүн бухгалтериясын, өзүнүн финансылык планын ишке ашыра элек. Балким кыялдануу менен кандайдыр бир ишти баштады, бирок акырына чейин жете элек. Ал жаш, анын опту аз. Ошондуктан компаниянын туура тандоодо дагы өзүнүн критерийлери бар. Компания 10 жылдан ашык иштеген болсо эгер, анда ал компанияга ишенсе болот. Себеби 10 жыл ичинде ал өзүнүн финансылык абалын калыптандырып алды. Анын бар жок нерсесин калыбына келтирип алды. Ал финансылык жактан кыйналбай калды. Ал кантип чыкканды билет, өзүн өзү оңдоп кетүүнү билет. Бар жок ресурстарды туура бөлүштүрүүнү билет. Демек, бул компанияга ишенсе болот. 10 жылдан артык иштеген компанияга ишенсеңиз болот. Мисалга ала турган болсок, сетевой бизнесте 10 жылдан артык иштеген компаниялар Amway, Oriflame, Avon, Faberlic сыяктуу сетевой компаниялардын ишенимдерден да кандай көп болушу мүмкүн. Жаңы чыгып атканда мисалы үчүн Идиш буларга ишеним аз. Себеби булар аз болду. Балким 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин булардын деле финансылык абалы жакшырып кететтир. Бирок аны алдын ала айтыш керек. Баары рисковать этиш керек болуп калат. Төртүнчү, эгер сиз ошол сетевой бизнесте иштеп аткан болсоңуз, командага болгон ишенимиңиз дагы бул сиздин ишиңиздин жүрүшүсүндө өтө чоң таасирин тийгизет. Эгер сиз командаңызга ишенбесеңиз, командаңызга келген адамдарга ишенбесеңиз, алардын келечекте күчтүү лидер болуп чыгышына ишенбесеңиз, ошол адамдардын күчтүү лидер болуп чыгуусуна аракет жасабасаңыз, эч кандай онлайн сабактарды өтүп бербесеңиз, онлайн сабактарга түрткү бербесеңиз, аларга кайсы сабактарды көрүү керек, кандай аракеттерди кылуу керек, направление бербесеңиз, алар кантип лидер болсун, алар кантип анан кийин өздөрүнүн ишин улантып кетсин. Ар кимдин өзүнүн скрытый потенциалы болот. Ошол потенциалды раскрывать этүүгө жардам берүү бул сиздин милдетиңиз. Ар бир жөнөкөй биз өзүбүздүн командабызда лидерлерди өстүрүп чыгууга чын дилибизден аракет кылышыбыз керек. Эгер сиз үйүндө үй кожойкелери депрессияга түшүп, өзүндө личностный рост болбой аткан учурунда сиз ага жардам берсеңиз, ага сиз кызыктуу сабактарды, кызыктуу чөйрөнү тааныштырсаңыз, ал адам сизге сөзсүз рахмат айтат. Бул иште сиз адамдарга жакшылык гана кыласыз, жакшылык менен бөлүшөсүз.
Эгер жакшылык менен чындап өрүшсөңүз, туура жолго баштасаңыз, кайсы адам рахматын айтпасын? Демек команда бири-бирине жакшылык кылуу. Сетевой бизнес өзү кандай негизде түзүлгөн? Бул үй-бүлөнүн негизинде түзүлгөн. Мисалы үчүн наставник бул ким? Бул эне, бул тайне десек болот. Бул чоң эне десек болот. Анын балдарынын ийгиликке жетүүсүн наставник чын жүрөгүнөн каалайт. Алардын ушул туура жолдо барса экен, ушулар жыгылбаса экен, ушулар көтөрүлсө экен дейт. Көбүнчө лидерлер кайсы методду иштетишет? Жаңы жазылганда бизде бүркүт тарбия деп коет да. Тоок тарбия деп коет. Бүркүт тарбияда бул бүркүттөр балдарын мындайча тарбиялашат экен. Башында жумурткадан чыкканда бүркүттүн балдары эмелери жок, мындай тери менен эле париктери жок болот экен, тери менен эле төрөлүшөт экен, алар назик болушат экен. Эне бүркүт, ата бүркүт аларга уяларын жумшактап салып, тамактарды ташып келип берип, аябай жакшы кам көрүшөт. Бирок ал балапандар чоңое баштаганда, өздөрүнүн жүндөрү чыга баштаганда, аларды эне бүркүт уже карабай калат, тамак алып келбей калат. Ата бүркүт уяларды бузуп салат. Анан алыстан карап тура беришет. Эне бүркүт тамакты алып келет дагы, балыкты алып келет дагы, өзү жеп алат. Балапандар түшүнбөй, эмне болуп атат бул, кантип атат бул деп, менин наставнигим карабай койду дегенсип, менин анем карабай койду дегенсип таарына башташат. Анан баягы балапандар чыйпылдашат, ыйлашат. Бирок наставник эмеси бүркүт эне көңүл бурбайт. Бирок ага деле мындай бүркүт эненин каалоосу эмне? Ал ошол балапандар өздөрү учууну үйрөнсүн деген максатта, өздөрү тамак таап жөөнү үйрөнсүн деген максатта аларды коюп коет. Алар бар жок маалыматтарды билишет, уже кандай кылып учуш керек, каяктан тамак алып келиш керек. Эне бүркүт ошолорду көрсөттү, үйрөттү. Эми ошол нерсени өзү кылуусун күтүп турат эне бүркүт. Ошентип баягы балапандар тамак издөө максатында баягы уядан уча беришет. Бирок уча албай кулап түшөт. Бирок эч качан жерге түшүп өлүп калбайт. Ата бүркүт кулар замат барып туруп алып, кайра уясына алып келип коет. Ошол нерсе кайталана берет. Сиздин мисалы үчүн мотивацияңыз түшүп кетти. Түшүп кеткен учурда наставник сизге кандайдыр бир звонок кылды, же болбосо группада сабак өттү, же кандайдыр бир нерсе жиберип койду. Бул сизге ошол сиздин кулап түшпөшүңүз үчүн аракет кылып атканы. Демек, өзүңүздө болгон аракетиңизди ишке түшүрүшүңүз керек. Өзүңүз канаттарыңызды машыктырышыңыз керек, өзүңүз учканды үйрөнүшүңүз керек. Ошондо гана сиздин чыныгы бүркүт болуп, чыныгы өзүнүн күчтүү лидерге айланышыңызга, бүркүттөй лидерге айланышыңызга чоң жол түзүлөт. Демек, команда түзүү үчүн өзүңүздүн бүркүт тарбияңызды, бүркүттөй болгон канаттарыңызды, бүркүттөй болгон күчүңүздү, бүркүттөй болгон өзүңүздүн шуулдагыңызды дегендей, шуулдак деп койдумбу? Өнүктүрүшүңүздөр керек. Эң акыркы бул дагы өтө сонун таасир этчү нерселердин бири өзүңүзгө болгон ишенимдер. Өзүңүзгө болгон ишеним болбосо дагы бул сиздин өсүп өнүгүүсүңүзгө толтура тоскоолдуктарын тийгизет. Өзүнө болгон ишеним жок болсо, мен кыла албайм да, мен андай эмесмин да, менин колуман келбейт да, мен башкача алардай эмесмин, алардай көп сүйлөй албайм. Ким башында жакшы сүйлөй алыптыр? Мен ойлоп атасызбы, мен сүйлөй алган эмесмин. Мектепте, мектеп учурунда тансага түшүп, сахнага тансага түшөйүн десе, элдер колдорун бул жака кылса, меники бул жака кетчү. Гүлбери эмне кылып атасың деген учурлар болгон. 4 куплет, 4 сап ырды толук айта албастан, куплет эмес 4 эле сап ырды толук айта албастан, 3-чү сабына келгенде эки бетим кызарып айта алчу эмесмин. Азыр мен сиздерге видеодон сабак өтө алам, голосовойдон сабак өтө алам, же болбосо живой сабак өтө алам. Мага аудиториядан чыгуу, сахнадан чыгуу уже оңой эле болуп калды. Себеби эмнеде? Мен көп китеп окудум, мен көп видео көрдүм. Өзүмдү өнүктүрдүм жана машыктым, группаларда көп сабак өттүм. Канчалаган убакыттар өзүмдү өзүм жеңдим. Эгер сиз ушул нерселердин баарын аткарсаңыз, бул ар бир адамдын колунан келе турган нерсе. 1% талант болсо, 99% менет. Менетти кылыңыз, эч качан эринбеңиз, зерикпеңиз. Эгер наставнигиңиз сизди сабак өттү аткан болсо, бул сиздин эле өзүңүздүн эле пайдаңыз үчүн болуп атат. Эгер наставник кандайдыр бир акцияларды уюштуруп, викториналарды уюштуруп башка кылып аткан болсо, ал сиздин ушул
тарбиялансын, ушул бир нерсеге жетсин деп аракет кылып аткан. Демек, сиз өзүңүздөгү 5 ишенимди өнүктүрүп, өзүңүздүн бизнесиңизди куруп алыңыз жана көптөгөн ийгиликтерге жетиңиз. Сиздер менен болгон Кымбатбек кызы Гүлпери. Сак саламатта калыңыз. Подписаться болууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.